Номер 7 балдар бакчасынын курулушу аяктоо алдында турат. Имарат жалпы 2 кабаттан туруп 120 орунга ылайыкталган. Анда ашкан жуунучу бөлмөлөр, заманбап жыйындар залы менен курулууда. Саналуу күндөрдөн кийин кичинекей бөбөктөр жаркыраган жаңы бакчада тарбиялана башташат. Сантехника бүт бары, санпаянстар бары коюлган, свети бүгөн отопление. Sadece büyüdüğünde 3-4 günün içinde tavşanlarla dayanırız. Hazır uçurda da 45 kişi işte orada baş ayağı bardı. 3 günde bulursa bitiriyoruz деген oyun. Бакчада балдарга керектүү бардык шарттары бар. Мындан сырткары эмерек, атайын оюн аянтчасы, тышкы от жагуу казандары менен камсыздалат. Ушундай көзүбүз ачылат. Абдан чоң рахмат биздин өкмөтүбүзгө, өлкөбүзгө рахмат. Ушундай балдарды абдан жакшындай заманбап бала бакчага кирип атканына ушунчалык жетекчи катары рахматымды айтат элем да. Ушул округ абдан чоң округ, 6-чы округчу. Мына ушул округдагы балдар азыр бир бала бакчага тыгылып атышат да. Мына эми жаңгытында Кудай буйрса жакында арада 2-3 күндө ачылат деп атат. Мына кайрадан балдарыбызды кабыл алып баштайбыз. Ата-энелер абдан ыраазы болуп атышат. Өкмөтүбүзгө абдан чоң рахмат. Ушунчалык бизди кароосуз калтырбай, ушундай заманбап жакшынакай бала бакча салып берип аткандарына ыраазычылыктарын айтып атышат. Абдан жакшы ыраазыбыз, биздин коллективибиз менен ыраазыбыз. Абдан жакшы, Кудай буйрса. Ал эми номер 12 балдар бакчасы да жакында ишке берилет. Билим уясында бир топ тайпалык бөлмөлөр, заманбап ашкана бар, жылытуу системалары да талаптагыдай. Мектептин ички жасалгалы оосу, эмеректери долбоордун ичинде. Бул бала бакчанын курулуш иштери менен Бийик строй жоопкерчилиги чектелген коом иш алып барып жатат. Бул объекттин курулуш иштери дээрлик 98% аяктады бул бала бакчада. Кудай буйрса ушул айдын аягы менен колдонууга тапшырабыз. Курулуштар мамлекеттин эсебинен салынууда. Номер 7 бала бакчага 78 миллион 116 миң сом каралды. Ал эми номер 12 мектепке даярдоо мекемесине 68 миллион сом бөлүнгөн. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.